Астанадан байыркы каада салттар менен заманбап маданий жанрлардын айкалышын көрүүгө болот. Улуттук музейде салттар өнөрү эл аралык көргөзмөсү ачылды. Долбоор казакчана чет элдик авторлордун видео арт инсталляция, видео фотосүрөт, арт спектакль сыяктуу заманбап искусствонун бир нече багыттары боюнча эмгектерин камтыйт. Авторлор эски континенттин заманбап маданиятын казак салтына айкалыштыруу аркылуу муундарга улануусун чагылдыргысы келген. Улуттук музей жана швейцариялык арт компаниясынын демөөрчүсү болгон инсталляцияда италиялык фотограф Габриеле Галимберти менен австралиялык сүрөтчү Норберт Брюннердин эмгектери жана Адраспан чыгармачыл видео арт перформансы сунушталды. Маселен, италиялык фотограф анын ашканасында фото долбоорун ишке ашыруу үчүн көптөгөн өлкөлөрдүн чек арасын кесип өтүп, көрүүчүлөргө ар кайсы өлкөлөрдүн улуттук тамактарынын сырлары менен тааныштырды. And my grandmother is always worried about the food that I eat when I travel. Менин долбоорлорум чоң апама байланыштуу. Анткени кайсы мамлекетке барбайын ал адам эмне ичип, эмне жеди деп тынчсызданчу. Ошондуктан мен ага тамактарымдын сүрөттөрүн жөнөтчүмүн. Кийинчерээк кээ бирөөлөр меймандостук көрсөтүп, үйлөрүнө чакырышты. Алар менен бирге улуттук тамак аштарды жасачумун. Булардын баарын сүрөткө, видеого тартып жүрдүм. Together with them so that I can learn something about cooking. And then I write the recipes, and you can see the result here. Я как раз-таки получила удовольствие. Биз түпкүлүктүү жана заманбап искусствонун айкалышын түзүп, келечекке жол көрсөтүүчү катары жөнөтөбүз. Бул процесстен рахат алдым десем жаңылышпайм. Бул долбоор Казакстанда башталганына абдан кубанычтамын. Себеби бул өзүнүн салттарын абдан баалаган өлкө. Көргөзмөнүн аталышы бекеринен каада салт өнөрү деп аталган эмес. Дал ушул бай маданият Казакстанды кайталангыс өлкө кылган. Я рада, что проект дебютировал именно в Казахстане, потому что это та страна, которая чтит свои традиции. И имя выставки говорит само за себя. Искусство традиций, потому что это именно то, что характеризует Казахстан.